Кутмандуу кеч барыңыздарга, кандайсыздар? Барсыздарбы? Угулуп жатамбы? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Кандайсыздар? Барсыздарбы? Бүгүн сиздерге пайдалуу эфир болот. Бүгүн бизде суроо жооп жана сиздердин бардык суроолоруңуздарга мен жооп беремин. Ушул түз эфирде суроолорду берсеңиздер болот, номерлерди калтырсаңыздар болот жана андан сырткары дагы бардык мага кандай суроолор бар болсо, сатуу менеджерлик боюнча, продюсерлик боюнча, насаатчылык боюнча, инстаграм боюнча, разборлор боюнча, цифровой психология боюнча, жеке суроолор боюнча бардык суроолорду берсеңиздер болот. Бүгүн сиздер менен 1 саат силерге служение кылам жана бардык Ооба, бул жакка мен прикреплять этип коеюн, номер калтырып дароо менин командаман акысыз консультацияларды инстаграм боюнча разбор, баракчаңызда разбор керек болсо, менин командама да байланышсаңыздар болот жана андан сырткары дагы мен сиздерди өзүмдүн эфиримен конок катары дагы күтөмүн. Келиңиздер, суроо берсеңиздер дагы болот жана эфирге запрос таштап мага бардык суроолорду берип баштасаңыздар болот. Бүгүн биз сиздер менен 1 саат убактыбызды бөлөбүз жана эфирди пайдалуу өткөргөнгө аракет жасайбыз жана именно мага кандай суроолорду бериңиздер келип атат, ушул суроолорду берсеңиздер дагы болот жана бардык суроолорго бүгүн сиздерге жооп беремин. Номер дагы калтырсаңыздар болот, албетте дароо менин командам сиздер менен WhatsApp менен байланышып, бардык суроолорго дагы жооп берет. 1 саат буюрса сиздер менен биргеликте болом. Мен анонс жасаган жокмун, бирок түз эфирге кечигип да чыктым жолдо болгондуктан. Кандайсыз дейт? Кандайсыз? Кайыргүл айым, жакшы жүрөсүзбү? Амансызбы? Ооба, бүгүн сиздер менен биргеликте болобуз. Караңыздар, мына 3 эле күн калыптыр. 15 февралда биздин сатуу менеджер курсубуз башталат. Бул поток, акыркы поток, где я беру в команду. Уже эми эс алуу жарыялайбыз. Эмки поток майларда болот жана өтүп сиздерди мыкты менеджерлерди чыгарабыз. Кутман кеч дейт, саламатсыздарбы, барыңыздар? Ооба, угулуп жатамбы? Мага эфирге запрос таштап, эфирге дагы чыксаңыздар болот. Барыңыздарды күтөм. Особенно менин азыркы окуп аткан айымдарым, Анан ушул 15 февралда акыркы поток именно командага алып калчу потогум, Дальше уже все. Сатуу менеджер болобу, болбойбу, болсо майда бир жолу болот жана биз только кесип үйрөтүп гана чыгарабыз да. Андан кийин бул потокто биз 15 февралда толук төлөм аткаргандарга сатуу менеджер курсун, SMM курсун жана психология курсун 3 курсту белекке берип атабыз да. 3 курсту белекке алып атасыздар 6 айга, жарым жылга 3 курс. SMMдин ичинде эле канча деген баалуулуктар бар, ошонун баардыгы сиздерге сонун мүмкүнчүлүк болот. Жана ушул потокко келип аткан айымдарды дагы дароо ушул 17 февралда понедельник күнү сиздер менен биргеликте биз корпоратив өткөрөбүз. Корпоратив, выпускной вечер да. Именно 8 мартка боло турган корпоратив 17 февралда болот. Ооба, биздики заранее болот бардыгы, себеби дегенде мартта орозо башталат. Мартта билесиздер, ооз ачыруу, кечки маал 8-дерде. Анан көбүнчө менде мамочка в декрете болгондуктан 17-синде биз күндүзгү маал саат 2-ден баштап корпоратив болот. Ошол жакка дагы жаңы катталып аткан айымдар дагы келиңиздер, мен сиздерди күтөм. Себеби дегенде мен өзүм ошол жакта алып баруучумун, тамадамын, конкурстар болот, белектер болот жана сонун мүмкүнчүлүктөр болот сиздер менен бирге болгонго. Эфир сакталабы дейт. Я постараюсь сохранить. Саламатсызбы, Кундуз айым, кандайсыз дейт. Ооба, эфирден күтөм. Эфирге келиңиздер, түз эфирге кошулуңуздар, запрос таштасаңыздар болот. Кандай суроолоруңуздар бар? Ооба, бизде күнүнө 4 зумдар менен, практика менен жаңы келген сатуу менеджерлер эмне курсту сатышат? Менин курстарымды сатышат. 2 проект, пока айтпай турайын, 2 проект, даже 3 проект даяр турат, Кудайым буйрса. Бир жуманын ичинде эле дароо бышат, жакын арада буйрса мен өз баш отум менен кирип атам, баш отум менен кирип атам бул проектке жана дароо ошол нерсени дагы реализация кылып башташат. Жана мен азыр эфирдин астында Алия Повар
Мен 1 жылдык насаатчылыгымда окуган айым менен сүйлөштүм. Курсум даяр, кундуз, сатууларды баштайлы команда менен деп чалды. Демек биз жакын арада повар айымдын дагы курсун именно сатуу бөлүмү сатып баштайт. Андан сырткары менин тайный эки проектим чыгат буюрса. Кутман кеч дейт. Кутман кеч, кандайсыздар? Эки тайный проектим чыгат жана азыркы келип аткан сатуу менеджерге келгендер эки тайный проектимди, дагы бир проектти и дагы мен экспертим, Азаткан Жусуповдун дагы бир проектин, то есть уже почти 3 жана 4 курс даже сатылат экен да. Ошон үчүн общий чтоб 4 курс дароо сатыкка кирет экен. Экөөнү сатуу бөлүмү сатса, экөөнү болсо именно ушул сатуу бөлүмүндө иштеп аткан 30 айымды өзүм отдельно алып алып дагы алар менен иштешем. Бизде азыр элестетиңиздер, 1 айдын ичинде 3 курс саттык. 3 курс: жашы өзөгү, тренажер и сатуу менеджер курсун сатышты азыркы сатуу менеджерлер. Бул бирок чектөө эмес болду. Себеби дегенде мен 30 кызды отдельно, дагы 20 кызды отдельно алып алып, алар менен дагы башка робторду коюп, башка дагы сатууларды жасадык. То есть бизде элестетиңиздер, 1 айда канча сатуулар болуп атат, канча запусктар болуп атат. Мына азыркы окуп аткан кыздар өздөрү көрдү окшойт, жашы өзөгүн сатышты 1000 сомдук курсту, тренажер курсун сатышты 17 миңдик курсту, сатуу менеджер курсун сатышты 15 000 сом, 15 000 сом. Үстүнө белекке психология жана СММ. Толук төлөм азыркы потокко келип аткандар, толук төлөм аткарсаңар, дароо доступ алып сатуу менеджер курсун конспекттеп баштаңыздар. Анан психология, андан кийин сатуу менеджер бүткөндөн кийин анан сиздер мартта дагы сатуу менеджер курсун кылгылачы деп. Жок, кыла албайбыз. Мартта орозо, биз толук эс алабыз. Мартта сатуу менеджерлик болбойт. Себеби дегенде мына 15 февралда башталган, марттын 15-ине чейин болот. Мартта болбойт, апрелде дагы болбойт, майдын 15-теринде болушу мүмкүн. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы? Сиз түз эфирге чыктыңыз. Мен саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшы. Угуп жатам. Атыңыз ким? Атым Мирай. Мирай эже, эмне иш менен алексиз? Каякта жашайсыз? Канча жаштасыз? Воронцовкада турам. 52 жаштамын. Гринлифте иштеп баштадым. Сиздин сабактарыңызды инстаграмдан көрүп калам. Катышсам, окусам деп мындай изги тилектерим бар да. Катышууга эмне кармап турат? Эки ишти бир жаңы жакшы окуу, көптөн максат кылып жүргөн бир окууну баштадым эле. Анан экөөнчү чогуу алып кете аламбы, алып кете албай каламбы деп ойлонуп калып атам да. Мындай да, бизде жашоодо выбор болот да. Успех от слова успеть. Ушул потокко келсеңиз, биздин командага кошулуп дагы, сиз дагы менеджер катары дагы иштей аласыз да. Бул нерсе бир жолу сунушталып атат, бирок мындай мүмкүнчүлүк эмкиде болбойт. Анан азыркы тапта менде элестетиңиз, мына мен түз эфирге чыгып атам, мындан сырткары менде коучинг, цифровой коучингдин программасы, цифровой психология боюнча проекттерим жазылып атат. Андан сырткары сиздерге дагы жаңылык болсун, 1 жылдык Инна Тляшинованын квантовый психологиядагы бардык курстарын мен $6000 сатып алдым. 1 жыл бою окуймун, то есть каалоосу бар адам, ал күнү түн ичинде дагы, мына кеч болсо дагы мен отуруп алып сабактарды окушум мүмкүн да. То есть бул менин каалоом, максатым бар дегенди билдирет да. Максаты бар адам уктабайт. Мои мечты не дают мне покоя. Мои мечты, мои планы, они не дают мне спать даже, можно сказать, да. Поэтому максат болсо, эгерде каалооңуз бар болсо, каалоосу жок адам ал кылбайт да. Ошон үчүн каалоо бар болсо, максатыңыз бар болсо, анда келиңиз. Бөлүп төлөө каралган. Тем более Гринлифте элестетиңиз, сизге Гринлифтке дагы сетевойдо иштегендерге бул нерсе керек. Себеби дегенде
Сиз сатууну гана эмес, СММди да үйрөнүп атпайсызбы? Инстаграмды кантип туура упаковка кылып, фотосессия кылып, Инстаграмга кантип чыгарам, рилстерди кантип тартышым керек. Ошол СММ курсту дагы жарым жылга белекке берип атам да. Жарым жыл сиз дагы окуй аласыз да. Андан сырткары ошо психология и үчүнчү проект бул сатуу менеджерлик да. Негизи ошо сетевойдо иштегендерге дагы бул нерсе керек. Себеби дегенде сатуу гана эмес, СММди дагы белекке берип атам жарым жылга. Сиз бир гана WhatsApp'тан сатууларды гана эмес, Instagram'дан дагы сатууларды жасаганды үйрөнүшүңүз керек. Өзүңүздүн жеке брендиңизди акырындан алып чыгып башташыңыз керек сетевойдо болгондуктан. Жана сатууну туура кылганды албетте именно ушул жактан үйрөнүшүңүз керек. Сатууну ушул жактан үйрөнсөңүз болот. Анан бул жакта кандай десем, и тем более сиз гарантированно биздин командага кошулуп атасыз. Даяр биздин проекттерди дагы сатууга мүмкүнчүлүк аласыз да. Бир гана сетевой эмес, сетевойду дагы мындай да, бизге келип курстарды сатып үйрөнүп аткан кыздар, мисалы үчүн ошол техникаларды үйрөнүп атып, өзүнүн үйүндөгү тоокторду саткандар бар, самындарды саткандар бар, кийимдерди саткандар бар да. Демек, бул нерсе сиздин өзүңүзгө дагы, жашооңуздагы, товарыңыздын, же болбосо бизнесиңиздин жүрүшүнө дагы жакшы жардам берет бул сабактар. Кандай сурооңуз бар эже, Миреже? Анын үстүндө сиздерде командада калат деген жагып атат. Анан мындай профессионал адамдар көп экен, абдан көп экен. Анан бул дагы сатуу жагы менин өзүм мындай хоббимди мындай убакыт келди да менимче. Анан окуп, профессионал болуп атсаң, сертификатка ээ болсоң, мындай дальше иштеп кеткениңе, өзүңдү таанытканыңа, оратор бардыгы тоштон надо бүт бар экен. Ооба. Баарын чогултуп келдим. Мыкты психологду. Мыкты психолог, бизде спикер 1 ай окуйсуздар. Мыкты психологду чакырдым, мыкты ораторду чакырдым. Мыкты ал жакта финансылык сабаттуулук, ошол келген кыздар дагы акчаларын туура чогултуп, ошол тапкан акчаларынан да бир нерселерди алышып, ошол акчалар берекелүү болуп, өздөрүнө жакшы жакка колдонсун, акчаларын чогултурсун деп атайын именно финансылык сабаттуулук Алина Эркин. Мыкты оратор, депутаттарды даярдаган Алтын Рыспекова, менин насаатчылыгымды окуган айым, 65 жашта, 50 жашында жашоосун нолдон баштаган, 50 жашында жолдошу менен ажырашып, нолдон жумуш издеп барганда только сетевойдон добро пожаловать, мы тебя обучим деп. 50 лет, ооба, только сетевойдон мы тебя с распростертыми объятиями встретим, обучим деп айтат да. Ошон үчүн сетевойдо баштап ал дагы сетевойго келгенде сүйлөгөндү үйрөнүш керек турбайбы деп ойлонуп, анан ошол 50 жашында ораторлукту окуп баштаган. Азыр дагы Радислав Гандапаста окуп атат, элестетиңиз. 65 жашка чыкса дагы менин насаатчылыгыма келип, ушул жаш кыз мага эмнени үйрөтөт эле дебей, эмнени айтсам баардыгын аткарып, учениктин, окуучунун позициясына түшүп, коронасын чечип, мен аябай таң берем Алтын Рысбековага. Ал депутаттарды, элдин астында сүйлөгөндү, кичинекей балдарды, подростокторду дагы үйрөтөт да. Анан ушундай мыкты айымдарды албетте менин чөйрөмдө аябай көп мыкты айымдар бар. Ошол айымдарды албетте спикер кылып, ушул курска алып келип атам. Себеби дегенде силер адамдар менен сүйлөшкөндү, адамдардын эмне үчүн психология курсумду дагы ачып атам. Себеби дегенде бул сатуу өзү психология, жашоо өзү психология. Адам менен сүйлөшө билүү, адамдык сапатты күчтөтүү, бул дагы психология болуп саналат. Эң биринчиси бул психология сабактарын мен ойлонбой туруп бонус катары берип келем. Себеби дегенде өзүн биринчи жертва абалдан алып чыккандан кийин, өзү менен иштегенден кийин, ошол чектерге, акчаларга даяр болгондон кийин сатуулар дагы жакшы кетет. Ошондуктан ораторду дагы, финансылык сабаттуулук, психолог, тайны спикерибиз бар, бул жакта дагы баардыгын биз атайын ушул жака коштук. Зумдар, жума сайын зумдар болот, ошол жака зумдан дагы мыкты эксперттер келип, ушундай сонун сабактарды дагы өтүшөт. Керек болсо ошол эксперттердин дагы курстарын сатышасыңар дегендей. И өзүңөр дагы көп опыт аласыздар. Канча адам менен сүйлөшүп дегендей. Мираже, келиңиз, сөзсүз түрдө бизде 1 сом төлөбөй туруп, да. Мен абдан кубанычтамын сиз менен прямой эфирге чыгып, мен не ожидала. Мындай кошулуп эле сабакты көрөйүнчү десем, прямой эфирге чыгарып салдыңыз. Мен абдан кубанычтамын. Аллах насип этсин, чогуу окуп, чогуу бир командада калганга. Ооба. Саламатта калыңыз.
это не просто так. Сиздин каалооңуз болгон үчүн сиз дагы бүгүн эфирге чыгып калдыңыз. Жөн эле эч нерсе болбойт да. Бул дагы знак сизге. Бир сому жок, 15.000 3 айга бөлүп төлөө системасы менен Мбанк аркылуу катталсаңыз болот, кэш туу менен катталсаңыз болот. Сиз ошол жакшы иштеп, тоже сунуштап сатууларды жүргүзсөңүз, ал акча келе берет да. Тем более ал нерсеге 3 курсту алып атасыз. СММ деле сизге керек эжеке. Сиз өзүңүз СММди жакшы үйрөнүп алсаңыз, командаңызга дагы сетевойдо дагы эжекелерге үйрөнөсүз. Анан өзүңүз фотосессия кылып, инстаграмыңызды упаковка кылып, эмнени үйрөнүп алсаңыз, эмне сатууларды үйрөнүп алсаңыз деле ал денеңизде өзүңүздүн мээңизге сиңирген нерсени командаңызга дагы үйрөтүп, как раз сатууларды дагы көбөйтө аласыз. И бияктан инстаграм боюнча сабактарымды дагы берип атпайбы? Рилстер, стористерге монтаж бар, таргет бар. Сетевойго кандай таргет кетириш керек? Бардыгы ошол погружение в инстаграм курсумда инстаграм блогер болуу ошонун ичинде камтылган. И элестетиңиз, бул нерсе, ошол нерсени белекке дагы ичине камтып, жарым жылга 6 айга доступ ачып берип атабыз. Сонун мүмкүнчүлүк. Сонун мүмкүнчүлүк. Бир гана сатуу эмес, ошо 3 нерсени аласыздар. Хорошо. Миражи, Буюрса күтөбүз аракет сизди. кылабыз. Жакшы. Рахмат. Бул жакта. Так. Суроо бериңиздер, келиңиздер. Барсыздарбы айымдар, кандайсыздар? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Атыңыз ким, кай жактан чыгып атасыз? Тааныштыра кетиңиз өзүңүздү жана кандай эмне болуп эфирге чыгып калдыңыз? Азыр эмне иш кылып атасыз? Жана кандай результаттарды алдыңыз курста окуп атып? Кандай өзгөрүүлөр болду? Сатуу менеджер курсунда окуйсуз сиз. Мен атым Мавлюда, жашым 26-да, Баткенден болом. 3 кызым бар, семьялуумун. Сатуу менеджер курсуна келгенибизге буюрса 1 ай болот. Мен бул курска келип, аябай сонун өзгөрүүлөр болду менде. Биз үйдө отуруп жертва абалында болуп калат экенбиз. Күйөөм акча бербейт, күйөөм мага көңүл бурбайт, ушулар менен эле мээбизди мындай мусор кылып жүрөт экенбиз да, мындайча айтканда. Азыркы учурда депрессиядан чыгып, анан психология сабагын окуп, мен детский позицияда экенимди билдим. Ошол точкамдан да арылдым. Менде аябай көп коркуулар бар экен, коркуулардан арылдым. Сатуу жолдорун үйрөндүм, фишкаларын үйрөндүм. Курс учурунда, практика учурунда эле мен сатууларды жасап 6.000 кирешеге чыктым. Азыркы учурда буюрса 10.000ге жетип калды. Вау, классно! Куттуктайбыз, Мавлюда. Бизде Баткенден да, Лелектен да айымдар көп. Анан эң биринчи бул мен акчага эмес, акчадан да мурун сиздин өзгөрүүңүзгө ушунчалык мындай кандай десем, мен китебимди Баткенге даже салдым окшойт, ушунчалык сонун мындай. Биз аялдар өзгөчө бала чака менен үйдө көп отуруп калганда, үйдө отурган айым сыгылып баштайт да, сыгылат, депрессияга жаман ойлор келип баштайт, депрессияда болуп баштайсыз. Мен да бул жолду өткөм. Азыр деле үйдөн чыкпай, балдар менен эми каяка барасың, балдарың кичинекей, караш керек, эч ким карап бербейт. Өзүң карайсың, албетте, энелик мээрим да төгүш керек. Бирок ошол эле убакытта өзүң бактылуу аял болуп, бактылуу эне болуп, өзүңдүн абалың жакшы болсо, балдарыңа да жакшы, күйөөңө да жакшы, үй бүлөгө, үйүң ичиндеги таракандарга да жакшы дегендей, баардыгына жакшы да. Аял бактылуу, үй бүлө бактылуу дегендей. Ошон үчүн аял киши өзүн өнүктүрүш керек да. Анан бир мындай ишеним, өзүңүзгө ишеним болуп, мен да колуман келет экен, мен да акча таба алат экенмин, мен дагы ушундай ишеним деген кандай чоң нерсе. Мен айымдарга ишеним берет экенмин да, өзүнө болгон ишеним, колуңан келет. Сен дагы финансы жактан эркиндикке чыга аласың, аракет кылсаң, сен да өзүңө ийгилик жарата аласың. Анан ар бир нерсеге албетте жолдошубуз албетте эркек үй бүлөсүн, аялын бакканга милдеттүү, балдарын караганга милдеттүү. Бирок ошол эле учурда дагы биз өзүбүздүн аялдык акчабызды тапканды дагы үйрөнүшүбүз керек. Бул биздин гана акча, это наши женские деньги. Биз өзүбүз ошондой чөйрөдө өзүбүздү өнүктүрүп, психологиялык сабактарды, мен өзүм 3 жылдан бери психологияда болгондуктан азыр именно Кыргызстан университетинде социалдык психология факультетинде да магистратурада да окуйм. И өзүңөр билгендей дагы да окуп атам, билимдерди алып атам.
тапкан акчамдын көп бөлүгүн билимдерге дагы салам. Демек, бул нерсе эмнени билдирет? Аял киши өзүн өнүктүрүп, окуп туруш керек сөзсүз түрдө. Ушундай чөйрө менен биргеликте жакшы өсүп дегендей, анан дисциплинага түшүп, ошол жертва позициясына биз бат эле кирип кетебиз да. Үйдө отурганда мындай чөйрөмдө карасаңыздар, үйдө эле отурасыз, баткендесиз, бирок ушул бир айдын ичинде кандай чөйрө менен, кандай адамдар менен сүйлөшүп, канча деген адамдар менен сүйлөшүп, кандай сонун өзгөрүүлөр болду, кандай сонун өсүүлөр болду, ички өсүүлөр болду, ички сезимдердин өсүүлөрү болду, психология сабактарынан мындай внешне өзүбүз ушу бойдон эле калабыз, бирок ички сезимдерибиз, ички биздин жан дүйнөбүз ушунчалык өзгөрүп, бизде ушундай мощный трансформация болот экен. Анан ошол нерсеге мен ошол нерсени көздөп атам, ошол нерсени биринчи да коем. Акчадан да мурун, себеби дегенде мен өзүмдү как психолог катары дагы позиционирование кылып атпайм, мен больше психологмун депчи. Демек, бул нерсе дагы өтө маанилүү. Мавлюда айым, азыр айта кетиңизчи, сиз мына кайын журт менен турат экенсиз, 3 кызыңыз бар экен, жолдошуңуз Баткенде, анан айтыңызчы, вот үйдө отурган айымдарга, балдары бар айымдарга ушул эмне деп айта аласыз? Убакыт табабы, балдар менен жетишеби, кандай иштеп атасыз азыр өзүңүз? Бул курста дисциплинага түшкөндү үйрөтүшөт эң башында. Ошол дисциплинага түшкөндөн кийин эле баарына жетишсе болот. Ар бир ишиңди план менен кылсаңыз, ошондо баардыгына жетише алат экенсиз да. Плансыз иш кылсаң, ушу жетишпей деп ичиңден эме болуп жүрө бересиң да. Анан 15 миң десе эле 15 миң экен деп баардыгы коркушат да курстун баасынанчы. Арзан курстарга да барып көрсүн, баары бир результат болбойт анда. Болсо дагы көпкө жетпейт ал результатчы. Орто жолдо таштап саласың да баары бир. Мен өзүмдү эле мисал кылайын, буга чейин аябай көп курстарды окугам, бир гана авиабилет сатпадым окшойт, андан башка баардыгын окуп көргөм. Анан ошо 15 миң десе коркпой эле келип жазыла бериңиздер. Сиздер 6 курс сатып койсоңуздар эле, уже 6 адамга сатсаңыздар эле, уже 15 миңден ашык киреше таап аласыздар. Бул жерде иш токтобойт, чоң акчалар бар. Сонун командада иштейсиздер. Ар бириңиздерге подход сонун берилет. Роп менеджерлер бар. Кундуз айым өзү Zoom'дан сонун мотивацияларды берип турат. Сиздер эч качан кирешеси калбайсыз да, 100% кепилдик берем бул курстун билимдин сиздерди результатка чыгарышына. Ошо. Ооба, рахмат. Чынында эле мына мурун окугандар айтып атышат, башка жакта окугандар да айтып атышат. Бир айда 3 курс, 2-3 курс сатып атышат, 2-3 курс сатылып атат. Анан бизде мындай стабилдүүлүк, бизде стабилдүүлүк, ай сайын сатуулар, ай сайын башка мындай эксперттер, сатуулар даже 2 жума сайын болуп атат окшойт. Силер шок болуп атат болушуңар керек, бир айда 3 курс сатып. Ооба, баардыгына жетишпей каламбы деп эме боло берет экенсиң, анан ошо өзүңдүн аракет болсо жетишип кылсаң болот экен негизи. Арачолодо тамак жазып атып деле телефон менен, баланы көтөрүп алып деле телефон менен. Сизде результат жаратканда күйөөлөрүңүз ham ишенет экен да. Азыр мен эми банкымдагы акчаны көрүп күйөөнүн алдында деле салматсызбы деп иштей берем да. Саламатсызбы, мен Кундуз Таштанованын менеджери болом деп. Башында баарыңыздар мындай саламатсызбы деп айта албай, коркуп, уялып аттыңар эле. Азыр дароо эле саламатсыңар, мен Кундуз Таштанованын менеджери болом, саламатсыңар деп. Шырылдап. Айдан эже жасагыла, практика жасагыла деп бизди баардыгына көндүрүп койду буюрса. Айдан эжеге да рахмат айтам. Команда, самая лучшая команда у меня, благодаря команде, албетте, благодаря мыкты биздин чөйрөдө мен только мыкты кыздарды алам дегендей. Бардыгы бул жакта Айдана, Минура, Адинай, Каныкей, бардык кыздарга ыраазычылык, себеби дегенде ушул баарыңыздар менен иштешип, сонун ийгиликтерди жаратып аткан албетте бир гана команданын салымы чоң. Рахмат сизге, Мавлюда айым, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса кирешеңиз мындан ары дагы өсөт. Бул элестетиңиз, окуп атып эле тапкан кирешеңиз. Дальше уже акуласыз сиз, акуласыз. Тиши жок, уже дың сатууларды жасайсыз. Сүйлөгөндү үйрөтөсүзбү дейт. Ооба, үйрөтөм сүйлөгөндү. Ооба, үйрөтөм. Я серьезно үйрөтөм. Келесиз, каалайсызбы, каалабайсызбы сүйлөп баштайсыз.
Ассаламу алейкум, кандайсың, ден соолугуң жакшыбы, кундуз айым? Мен да кызыгып жатам, кэши менен аламбы деп коркуп, төлөй аламбы, албаймбы деп жүрөм. Кэш тыюу, кэш тыюу, кэш тыюу менен алсаңыз болот, 15 миңди получается, ошондо 15 миңге 16.500 болот экен, 1,5 миң сом кошулат экен үстүнө. 3 айга бөлүп төлөгөндө сиз ошончолук жанталашып курстарды сатасыз. Жакын арада бизде 25 миң сомдук, 50 миңдик курстар чыгат. Ошол курстан элестетиңиз, 15%, 50 миңден 15% канча болот? Мына жазып койгулачы, 25 миңден 15% 3750 сом. 3750 сом дароо сиздики. Просто сатканыңыз үчүн окутпайсыз, куратор болбойсуз. Жоопкерчилик полностью мен команда менен алып окутуп алып кетем. Зато сиз ошол 25 миң сомдук курстан 3750 сом сатканыңыз үчүн. Күнүнө 3 сатып кой, 9 миң, 10 миң сеники. Сатуу менеджерлик курстан биздин кыздар 15-20%ке чейин алышат да. Бизде сатуу менеджерди сатып туруп, анан кайра эле сатуу менеджер саттырбайбыз. Бизде башка курстар толтура 15 курс бар. 15 курс бар. Канча деген мен эксперттер, мына повар Алия чалып атат эфирдин астында, мен курсум даяр, кундуз давай командаңды даярда деп атат да. То есть уже тияктан очередь да, мына наставничествода кыздардын баары мага менеджер деп жазгандар толтура. Поэтому курсуңузду бүткөндүн баардыгына сертификат бересизби же бирине диплом, бирине сертификат бересизби дейт. Экзамен берип атышат азыр кыздар. Экзаменден өткөндүн баардыгы сертификат алышат, ооба. Дипломдан мен насаатчылыкта берем. Канча сатуу менеджериңиз бар негизи? Көп. Мен командам өтө чоң, 200 киши. Канча сатуу менеджериңиз бар дейт. Курс канча, баасы качан башталат? Курс 15 миң сом, ичинде сатуу менеджер курсу 1 ай болосуздар. 2 жума күнү түнү. Күнүнө практикалар менен, эртең менен зумдар болот. Эртең менен саат 10-до какштык зум, андан сырткары зумда жандууда сабак болот, практика болот, зум сабак болот. Андан сырткары гет курста сабактар. Мына азыркы жаңы потоктогу келгендер психология сабагынан эле вау деп атышат. Вау деп. Максат боюнча сабакты жакшылап көрүңүздөр кыздар, максатты четко коюңуздар. Мен ушул курска келем дагы 8 мартка или майга чейин, или вот 1 айдын ичинде мен там курстун акчасын актап алам, же болбосо момча киреше чыгам. Мен 3 айдын ичинде өзүмө iPhone алам, 2 айдын ичинде момдай алам, жылдын аягына чейин өзүмө машина алам деп четко максатты коюңуздар. Менин максат боюнча сабагым бар. Ошону четко караңыздар дагы, сонун дептерлерди алыңыздар өзүңүздөргө, жакшы дептердерди аласыздар момдай, и бүт бирөөсүнүн максаттарынын үстүндө иштейсиздер, пландарыңарды жазасыңар. Экинчиси болсо бул силердин конспектиңер, сатуу менеджерлик боюнча полный конспекттерди жазасыздар ал жака. Себеби гет курста дагы мен өзүмдүн сонун кооз сабактарым профессионалдуу деңгээлде, өтө высокий качестводагы деңгээлдеги гет курста сабактар жазылган. Аябай высокий мегабайттар менен дагы очень красивый уроки, поэтому интернетиңерде жакшылантып алышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Обновление кылып алып, жүктөп алып, ачканда дагы, чтоб алар жакшы силерге ачылып бериш үчүн. Андан сырткары дагы сабактар мына жаздырылган көрө бергиле деп койбойбуз, бизде зумдар. Күнүнө 4 зум элестеткиле. Ушунчалык дисциплинага чөйсүңөр, аягында мына азыр кыздар өздөрү жазып атат. Практика кылалычы деп. Кээ бирөө мен практика кылбайм, дароо сатам дегендер бар. Андайлар дагы приветствуются да. Бирок окууга келгенден кийин коронаны чечип, окуп, үйрөнө беришиңиздер керек, как губка впитывать эткенди үйрөнүшүңүздөр керек. Андан сырткары бизде азыр экзамен жүрүп атат. Экзаменди тапшыргандар сертификат алышат. Жана бизде азыр грандиозный сонун выпускной болот. Видеодон, стористен көрсөңүздөр керек, өтө чоң апапакай залды мен брондодум. Баннер дагы болот, 2 мобилограф. Мен өзүм ошол жакта тамада болом, элестетиңиздер. Мен өзүм силердин астыңыздарда ошол кечени алып барам. Жана корпоратив 8 мартка корпоратив бизде мына 17 февралда болот. Эмне үчүн 8 мартка корпоратив 17 февраль? Себеби дегенде мартта бизде орозо. Орозо маалында биз эми отура албай калабыз да, мындайча айтканда. 8 мартка карата именно 17-си выпускной плюс корпоратив. Тем более менде региондордон окуган айымдар көп. Ошол айымдар дагы дароо выпускнойго келер замат дароо эле корпоративге бирге отурсун деп ошол нерсени көздөдүм. Анан көбүнчө менде мамочкалар, декрете, үйдө отурган айымдар, жана ГОСТо иштеген айымдар дагы бар, жана өзү үчүн окуп аткан айымдар дагы бар. Ушул чөйрөгө кошулуп биргеликте мен менен таанышып, 17-синде чакырам. Келиңиздер. 17-синде биз менен
корпоративге келиңиздер. Ооба. Дагы майда бизде тим билдинг болот. Ал арчага чыгабыз буюрса. Ал арчага чыгабыз. Жайында менин туулган күнүм, это и так туулган күнүмдү да өткөрөм. Буюрса Өз көлдө деп пландап атам. Бир жолу окуу менен өзүңөргө өмүр бою керек билимди аласыңар дейт. Ооба, ооба, чын. Өзүңөргө керек чынында. Кундуз айым, биз сиздин курсуңузду кеч угуп калдык, дагы бир аз сатууну улантып тура аласызбы дейт. 15-ине чейин убакыт бар да мына келиңиз. Себеби мына мартта, мына 15-февралдан баштап 15-мартка чейин болот бул. 2 жума кадимкидей окуулар, интенсивдүү окуулар, зумдар, практикалар болот. Дароо ооба сатып баштайсыздар. Толук төлөм аткаргандын бардыгы SMM курсумду билесиздер, SMM кандай, менин сонун SMM курсум бар. Кандай сонун, ичинде рилстер дагы бар, таргет дагы бар, мобилография бар, рилстерге прогревтер бар, стористерге прогревтер, шаблондор бар. Инстаграмыңды мындай жаркыратып, оңдоп алчу бүт сабактар ошол SMMде камтылган. Андан сырткары сатуу, биринчи сатууга фокус коесуңар. Сатууну окуп, уже конспекттеп баштагыла, ким толук төлөм аткарып, полный доступ алса. Үчөөнү тең дароо доступ аласыздар толук төлөмгө. Сатууну конспекттеп койгула, анан зумдар башталганда жетишпей баштайсыңар. Ошондо анан зумдарды, сабактарды дагы карайсыздар и психологияны дагы окуп алыңыздар. Себеби дегенде психологиясыз боякта ой жүгүртүңдү, коркууларды арылып, коркуунун үстүндө иштеп, өзүңдү презентация, анан албетте окуу маалында дагы катчылыктар болот, ар кандай нерсе болот. Андан сырткары дагы бизде ошол сатуу 1 ай бүткөндөн кийин психологияны окуп алгандан кийин анан SMMди 6 ай бою шашпай окуп алсаңыздар болот. Сонун мүмкүнчүлүк жаралат сиздерге. Билесиздер, Анан бизде 3 айга бөлүп төлөө каралган. Айымдар, сиздерге менин менеджерлерим жардам беришет. Кэш-тую менен же Мбанк аркылуу дагы силер М+ менен ала аласыздар. Мен кыздарым видео звонок менен чалып, сиздерге эмнени басыш керек, эмне кылыш керек жардам беришет. Менеджерлерге айтыңыздар, мен толук төлөдүм дейт Миргүл Култаева. Миргүл айым, анда 3 курска тең дароо доступ алдыңыз да, сизге доступ ачып бериштиби? Get курс приложениясын скачайте. Get курста ичинде менин 3 курсум бар. Дароо ошо сатуу менеджерликти конспекттеп баштаңыз эжеке. Конспекттей бериңиз. Түшүнбөсөңүз дагы тупо конспектируйте. Потом уже 15-нен баштап сабактар башталганда сиздер билесиздер, жума сайын мыкты спикерлер келет, оратор келет, анан психолог келет, анан мен келем, анан дагы ушинтегенде дагы сизге дагы убакыт жакшы үнөмдөп аласыз да. Азыртадан баштаңыз да. Өзүңүзгө керегин жазып алсаңыз болот дейт. Ооба. Кешүү аркылуу айга бөлүп төлөнбү, ошондо 6 кешүү болобу дейт. Түшүнбөдүм. Так, 3 айга бөлүп төлөсөңүз болот. Кешүү аркылуу 15.000ди 3 айга бөлгөндө 16.500 болуп калат. Үстүнө 1.500 сом кошулат, И 16.500ду 3 айга бөлгөндө сиз почти 5.000, 5.500дөн төлөнөт экен. 5.500 төлөнөт экен. 5.500дү сиз курстан жакшы иштесеңиз табасыз. Мына сатуу менеджер курсун 15.000 сомго сатышса, дароо 2.250 сом сатуу менеджердики болот. Элестетиңиз, 15%. Эгерде күнүнө 3-өөнү сатса, 9.000, 10.000 дароо алардыкы болушат да. Мына бизде буюрса мына 2 жума сайын зарплата, бонустар берилет. Мына буюрса бизде азыр сатуулар токтоор замат, 14-февраль сатуулар жабылат бизде сатуу менеджерлик курсуна. Ошондо кыздарга бонустары бардыгы берилет. 3 айга бөлүп төлөө каралган, ооба. Менде эле ушундай катып жатабы дейт. Интернетиңиз начар анда жеке. Февраль сатуу жабылат деп жаттыңыз эле го дейт. 10-февраль. 14-түндө да сизде эле дейт. Даяр конспектти жазабызбы ошондо. Ичинде ушундай менин сабактарым бар, сонун сабактарым бар. 5-10 мүнөттөн кыска, нуска, бирок сонун. Конспекттер бар ичинде. Ушу сабакты көрүп өзүңүзгө конспекттеп аласыз деп атам. Доступ жарым жылга, бирок конспекттеп алсаңыз өмүр бою сизде калат да. Конспект өмүр бою сизде калат. Ме деген жазган нерсени жакшы запоминать этип алат. Ошон үчүн конспекттеп алыңыздар деп атам. Конспекттеп алыңыздар. Өтө маанилүү нерсе да. Биздин ме жазган нерсени жакшы кабыл алат. Эмне үчүн бирөөнү максаттарыңар боюнча, пландар боюнча деп атам. Бирөөсүн болсо конспект боюнча. Бул жакка максаттарыңды жазасың. Күнүгө каалайсыңбы, ишенесиңби, ишенбейсиңби, тупо жаза бересиң максаттарыңды. Максаттар жазуу боюнча мен техникаларымда сабактар бар ичинде, көрүңүздөр. Мына именно максат боюнча сабагымды көрүп, өзүнө iPhone алган кыз
Мен сториске көрсөтө эле экенмин. Өтө көп результаттар болуп атат. Постко дагы буюрса чыгарам алайымды да. Бир гана продюсерлик наставник эмес, бир гана сатуу менеджерлер бир курсту саткан айым эмесмин. Мен ичимде өзүмдө онлайн платформамда 7-8 курс бар. Андан сырткары дагы 3-4 курсум бар, элестетиңиздер. Анан өзүм цифровой психолог катары дагы. Адам өзү баалуу болсо, билимине вложение кылса, сөзсүз түрдө бул нерселерди мен менеджерлерим айтып атпайбы, о, классно, Кундуз айым $6.000 курс сатып алыптыр, окуңуз, жакшылап окуңуз. Ошол мээңизде кирген нерселерди буюрса курска айлантабыз деп сүйүнүп атышат кыздар да. Бул эмнени билдирет? Мен менен иштешүү стабилдүүлүк. Мен менен 3 жылдап, 4 жылдап иштеп жүргөн менеджерлер бар да. То есть бул стабильность дегенди билдирет. Бул мына бир айда 3-4 курс сатуу деген эмне деген, бул эмне деген? Бул мен эмес, даже мен насаатчылыктагы продюсерликтеги эксперттеримдин проекттери, элестетиңиздер, ошонун баардыгына мага менеджерлер керек. Конспект деген сонун экен, айымдар, эсиңиздерде калат. Ооба, кыска нуска түшүнүктүү экен. Кундуз эже, сизге рахмат дейт. Мен бүгүн кошумча жумуш тапсам болот эле деп айттым, менеджер жазып калды, тез эле чечим чыгардым дейт. Вау, Миргүл Култаева, классно. Ниет деген кандай нерсе? Мына жакшы ниет кылып койсок, мисалы үчүн там Кундуз Таштанова менен жолугуп, чогуу бир чөйрөдө достошуп, же болбосо бир чөйрөдө отуруп, бир столдо отуруп, жакшы бир мотивацияларды алып, ийгиликтүү, ушак айткан эмес, ийгиликтүү айымдардын чөйрөсүнө кошулуп, мисалы үчүн мне некогда бирөөлөрдү обсуждать этип, бирөөлөрдү жамандаганга, мен өзүмдүн максаттарым үстүндө иштеп атам. Мен өзүмдүн мечталарым үстүндө өсүү менен, мен өзүм сабактарыман, курстарыман колум бошобой эле. Мне некогда обсуждать других. Мен өзүм мына сабактарды окуп отурам. Толтура сабактарым өзүмдүкү. Толтура конспекттерим, бул бир гана бөлүгү, бул менин сабактарым, конспекттерим. Толтура курстар өзүмдө сатып алгам, өзүм дагы окуп жатам. Бирок мен максаты бар адам күнү түнү окуйт экен да. Мына азыр түн болсо деле максатын, каалоосу бар адам, каалоосу бар, максаты бар адам окуй берет экен да. Күн түнү болсо деле окуй берет экен, жанталашат экен. Каалоосу жок, максатсыз жашаган адам бул фрукт, овощ менен барабар да. Ошон үчүн максат, бирөөсүн максаттарга дедим, ишенесизби, ишенбейсизби, тупо жаза бериңиз. Урганыңыз жок. Жаза бериңиз, тупо жаза бересиз, кыла бересиз. Максат боюнча техника сабактарды көрүңүздөр. Себеби дегени мен айтып келем дайыма, менин командамда кыздар өскөн сайын мага дагы жакшы, аларга да жакшы, күйөөлөрүнө да жакшы, айланайын күйөөсү поддержка кылып, үй бүлөсү колдоп турса, ал кыз дагы сонун иштейт да. Ошон үчүн мен чын жүрөгүмөн только жакшы нерселерди каалайм. Так. Ой, менде запростор көбөйүп кетиптир, мен көрбөй эле сүйлөп бериптирмин. Совет алат элем, эфир кабыл алыңызчы, дейт Алин онлайн. Саламатсызбы? Мангеч, кандайсыңар? Кандайсыз, Насип эже? Канча жаштасыз? Насип эже азыр менде сатуу менеджерлик курсунда VIP тарифте окуп атат. Насип эже, өзүңүз жөнүндө айта кетиңиз. Кандай запрос менен келдиңиз эле? Эмнелерди алдыңыз? Эмне результат болду? Кандай өзгөчөлүктөр болду? Эмне жакты сизге? Эмне жаккан жок? Жана айымдарга дагы кандай кеңештерди бере аласыз? Мен өзүм Таластан болом, жашым 45-те, атым Насипа. Менеджер курсуна кирип качканыма 15-нде бир ай болот бизде. Бул жака кирип багы сиздерди барактап эле кирип калгам. Мен өзүм ушул башка жакта менеджерликте иштеп жүргөнмүн мурда. Биринчи онлайн тармакта башка жакта үйрөнүп келгем да. Анан өзүм ошо психология жакмайынча ушундай жактар менен иштегим келип жүргөн. Анан өзүм ниетиме жараша эле таап калдым. Анан сразу жактыңар. Анан эле сразу катталып кеттим да, ойлонуп дагы отурган жокмун, мага жакты, анан шыр эле кирип кеткем. Мурда негизи ойлонуптурмун ошо. Анан бул жака киргенде кандай өзгөрүүлөрдү алдым? Бир айдын ичинде мен бир эле менеджерликте эмес, бул жактан дагы көп билимдерди алып атабыз деп айта аламын. Дагы алдыда көп нерселер күтүп турат деп ойлойм ошо, жакшы нерселер. Биз бул жактан бир эле Кундуз Таштанова менен же болбосо командадагы эле бөлүм башчыларынан эле эмес, башка эксперттерден, спикерлерден дагы жакшы билимдерди алып атабыз. Багы мындай мүмкүнчүлүк түшүп бергениңерге аябай сүйүнүп атам. Мындайча айтканда, багы бул жака кирип, билимди эле алып койбостон мындай майын чыгарып берип атасыңар да, ошого сүйүнүп атам.
ар кандай эксперттерден билим алып атабыз. Мага эң жаккан жерлери ошол болду. Аябай сүйүнүп көрүп атам. Баягы 15 салганыма эмес, ошо баалуулугуна баалап кирсең болот экен да. Башка жерлерде эле болгон мындай курстар менен, бирок мындайды көрбөптүрмүн чынында. Мага аябай жакты. Команда күчтүү, ынтымактуу команда экен. Ар ким өзүнүн эле иши менен эле кумурскадай болуп иштеп жүрө беришет экен. Ошол Туура айтасыз, ар бирөөнүн жумушу толтура, ар бирөө ар кумурска, пчелки да, пчелки. группада деле эч кандай лишний эчтеке жок, баардыгы өзүнүн ошо жумушу менен экен. Аябай сонун командада жакты. Дагы ойлонуп отурган айымдарга айтат элем, кыздар ойлонбой келгиле. Бияктан мисалы менеджерликке кирсеңер, баягы өзүбүздүн өңүбүздү деле көрсөтпөйбүз. Бул жака просто айтып коеюнчу деп эле мен өзүм таштап калдым запрос. Анан өңүбүздү деле эч кимге көрсөтпөйбүз, баягы телефондон эле маалымат берип эле, эч жака деле чыкпай койсок болот. Жумушка чыксак деле жолтоо болбойт экен, баягы убактап, Кайыргүл айткандай ара тороодо маалымат берип калып чечет экенбиз, жакшы. Ошол мен ошо кышкы убакта эле үйдө отуруп эле азыр үйдөн эле иштеп коюп атам. Чыга элек мына эми күн жылыса өзүнүн жумушу менен аралаштырып кетем деп атам. Негизи өзүм швеяда иштейм да. Ооба, бизди таштабаңыз эже. Сиз бизге керексиз. Бул жакты таштабайм го, онлайндын баягы мурда билбечүмүн, азыр даамын татып алгандан кийин даамын таткандан кийин кирип атам да, баягы кеч болсо дагы зато баштап түшүнүп алдым деп айта алам. Анан жашыраактар, ойлонуп аткандар, сата аламбы деген кыздар чыгып калып атат. Албетте сата аласыңар кыздар. Биздей эле болуп сүйлөп, бул жакта сүйлөгөндү, кардар менен байланышып, маалымат алганын баары үйрөтүлөт кыздар. Ойлонуп отурган кыздар келсеңер болот. Ошо мен өзүм тааныштарыма да айтып коюп атам. Катталгандар катталып келишип атат. Сону мүмкүнчүлүк алсаңар кыздар, ойлонбогула. 17 келесизби? Буйруса, даярданып отурам. Класса. Күтөбүз сизди. Күтөбүз. Сонун көйнөгүңүздү кийип келип, бомба жарып кетиңиз. Буюрса жакындан таанышалы. Сизди жандуу VIP тарифтегилерге, негизи жандуу лекцияга дагы белекке бергем, чота келбедиңиз, бирок келсеңиз мында китеп менден береке сизге. Ооба. Мен ошо тарифти деле разборго карап аябай тандалгам да. Мен эң негизги ошо разборго да кызыккам. Ошол мен өзүм каалаган нерселериме жетип атам деп айта алам. Баягы ниет коюп, максат койгом, ошол максатымдын бирөөсү аткарылып калды. Жакшы. Командаңарга туш болгонума аябай сүйүнөм. Ушундай командага туш болгонума чын эле ыраазы болуп жатам. Рахмат кыздар, билимиңерге. Ошол кыздар. Сизге рахмат. Ойлонгондор кыздар келгиле. Рахмат, сонун. Насип эжесине рахмат. Буюрса да цифровой психология боюнча дагы мен проекттерим, курстарым бышып калды. Дагы алдыда дегендей проекттер алдыда. Буюрса жакын арада орозодон кийин дагы чоң масштабтуу проекттер дагы алдыда. Андан сырткары сизди күтөбүз сөзсүз түрдө 17-синде. Анан караңыздарчы, ушундай сонун айымдарды көргөндө үлгү алабыз да. Эч кандай коронасы жок. Сонун Насип эже аябай иштеп атат. Буюрса забегая вперед деп коеюн, биз сизге номинация даярдап койгонбуз дейин. Сизди күтөбүз. Ошондуктан буюрса көрүшкөнчө, рахмат сизге. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Мен дагы разборго кызыгып калдым дейт. Жакын арада мен цифровой психология боюнча айтып салдым да. Проекттерим даяр болуп калды, бышып. Андай разборлорду көрсө өзүңүздөр дагы катышып баштайсыңар. Өзүңөр дагы именно командамдагы кыздар өздөрү ошол нерсени сатып баштайт, ошол нерсеге аралашып баштайсыңар. Мен өзүм зумдарды өтүп баштайм, албетте, курс жөнүндө маалыматтарды беребиз дейбиз. Анан жакында буюрса сонун рилстер даярдыкка чыгат. Себеби дегенде мен продюсер катары эмне жумуштарды аткарам. Надо будет кураторлорго чейин ким эмне жумуш аткарат, кандай анын баарын контролдойм, анын баарын кантип иштешем, команданын кайсы мүчөсү менен кандай иштешем, анын баардыгын буюрса жакын арада рилске чыгарып баштайм. Сиздерге ошол нерсе кызык болуш керек. Себеби дегенде мага команда менен кантип иштейсиз, кантип продюсер болом, кантип сатуу менеджерлери менен иштейм, кантип сатуу менеджерлерди жакшы окутам, жакшы сатуу менеджерлерди берсең дагы иштете албагандар бар да, элестетиңиздер.
Анча адамды башкарып ошончого жоопкерчилик алып иштешүү деле оңой эмес иш. Мунун баардыгы опыт, тажрыйба болуп саналат да, эми тажрыйба да баардыгычы. Анан албетте ошол нерсени да жакында сонун проекттерден сиздер баарыңыздарга тартуулайм. Сиздер көптөн бери суранып атасыңар. Анан канча эфирге чыкпайын, менден туулган күнүңөрдү жаза бересиздер. Ошол нерсени буюрса өзүңөргө үйрөтөм. Силердин сурооңордун талабыңар боюнча салгандыз. Мен түшүнбөйм эч нерсеге блог, бирок Инстаграмдан видео жүктөп товар саткан жагат үйрөнө аламбы дейт. Үйрөнө аласыз, үйрөнө аласыз. Инстаграмский вообще кереги жок. WhatsApp менен иштейсиз эжеке. Эжеке номериңизди калтырыңыз. Арстан Алиева эжеке. Инстаграм кереги жок, ооба WhatsApp менен гана эле иштейсиз. Эфир сакталабы эже дейт. Ооба сактаганга аракет кылам, сактайм. Катталдым, буюрса 15-не чыдамсыздык менен күтүп жатам. Мыкты результаттарды жаратам иншаллах. Айтунук Муратбекова. Вау, сонун Айтунук айым. Туулган күнүмө келиңиздер. Туулган күнүңүз канчасы дейт? 28-июль туулган күнүм. 28-июль, билесиздер, мен Көлдөнмүн. Жолдошум Таластан. Көлгө буюрса чакырам туулган күнүмө. Даярдана бергиле. Менде запростор бар экен. Сон запростор бар экен. Келиңиздер. Билинбейли. Айлин онлайн дейт. Номериңизди калтырыңыз, айым. Саламатсызбы, Бурулайым? Кандайсыз? Мандиштарыңыздарга кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Бурулайым азыр Бурулайым негизи менин түшүнүгүм боюнча мурун башка курстарда окуптур, бирок азыр биздин проектке келип, кошулуп, өзгөчөлүктөр, айырмачылыгын дагы айтып бере алат. Жана эмне башкача болду, эмне жакты, ошол жөнүндө айта кетсеңиз Бурулайым, сатуу менеджер курсу жөнүндө. Мен буга чейин ар бир тармакта онлайнда иштеп келем. Анан Кундуз Таштананын командасына кошулуп иштеп атканыма буюрса 15-inde бир айдын жүзү болот десем болот. Бул курстан эң негизгиси эле дисциплинага түшкөндү, психологиялык жактан өзүбүздөгү негативный блоктордон арылдык десем болот. Анан ошол онлайн тармактагы өзүбүздүн минустарыбызды оңдодук. Жана эң негизгиси Кундуз Таштанованын командасында деген окутуп туруп, командада плюс жумуш менен камсыз кылып, чоң кирешелерге чыкканга сонун мүмкүнчүлүктөр бар да, башка жактардан айырмаланып, мисалы башка жактарда менеджер болуп, командага алып окутат, бирок жумуш менен камсыз кылбайт. Эч кандай даярдыктер бербейт деген бул кардар билесиздер. Ошол кардарлардын номерлерин бербейт да, эч жакта жумуш менен камсыз кылып өзүнүн командасына алып калуу деген жок. Башка жакта сатуу жасабасаңыздар, командасына кала албайсыздар. Эң өзгөчөлүгү ушул. Анан бул курстан сиздер эч качан 15 000 сомдо аянбай эле катышсаңыздар, эч качан өкүнбөйсүздөр. Командада каласыздар, чөйрө кура аласыздар, өзүңүздөрдү өзгөртүүгө сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Өкүнбөйсүздөр. Баарыңыздарга сунуштайт элем. Бурулайым азыр мен туура айтсам, азыр, по-моему, 4-чү курс сатып атат, бир айдын ичинде, туурабы? 4-чү, 5-чи курс. 5-чи курска да 5-чи дагы курска өтүп атабыз. Уже бир айдын 15, мисалы 2 жуманын ичинде, мисалы 3 курс сатуу деген бул невозможно да. Башка жактарда даже бир курс сата албайсың да, башка жакта менеджер болуп иштеп, бир курс сата албайсың, бир кардаргачы. Ошондуктан бул сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы ушул ачык потокко катталам деген айымдардын арасында көбүнчө эле эң негизги вопросу бул коркуу сезим да. Бул коркуу сезим это норма да, баарыңыздарга сунуштайт элем. Ошол коркуу сезим бизди чоң чектерге, ийгиликтерге алып келет деп айта алам да. Ошол коркуу сезимди жеңип, алдыга кадам койсоңуздар гана сиздерге чоң ийгиликтер болот да. Анан коркуп отура берсек, мен муну жасай албайм, жок менде коркуу болуп атат деп отура берген болсок, бизде эч качан чоң ийгиликке жетүү деген болбойт. Рост болбойт мындай. Да. Сонун Бурулайым, рахмат сизге. Буюрса корпоративден көрүшөбүз. Корпоративден көйнөгүңүздү даярдай бериңиз, азаматсыз. Рахмат сизге. Макул, рахмат. Рахмат. Сонун, ооба. Менде деле коркуулар болот. Это нормально. Там, где страхи, там рост. Коркуу бар жерде өсүү болот, сөзсүз түрдө. И коркуу бул наша защитная реакция организма. Мээ айтат бизге, денебиз айтат, отура бер үйүңдө эле. Эмне кыласың?
То есть, да, это защитная реакция. Бир гана биз өзүбүзгө максат коюп туруп ошол нерсенин үстүндө иштеп башташыбыз керек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Уялбай эле чыга берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Эмне тема дейт? Коркуп атам 9 күн болду дейт. Чынар айым коркпоңуз. Коркуу бар жерде дайыма өсүүлөр болот. Биздин дене коркуп бизге защитный реакция берет да. Бирок на самом деле бул жакта караңыздар, канча билимдерди силер өзүңөргө алып каласыңар, плюс командага 100% гарантия менен ушул потокто кошулуп атасыздар, Анан бизде уже мына ороз айы келатат. Бизде орозодо жок, сатууга жок болот. Сатуу менеджер курсу чыкпайт. Андан кийин апрелде дагы биз эс алабыз. Мына майдын 15-inde сиздер буюрса уже командага кошулуп аласыңар деп болбойт ал нерсе. То есть силер ушундай сонун мүмкүнчүлүк аласыздар. Просто жаңы кесипке ээ болгонго. Коркуу бар, биз айдан кийин мындай да, бул курска келгенде башында ушул кыздар деле коркушкан. Кардарга жазгандан, чалгандан, саламатсызбы деп өзүн презентация кыла албай калтыраган айымдар болгон. Мен биринчи жазамбы клиентке деп айткандар болгон. Биринчи жазбагандан ким жазат биринчи, туурабы? Это нормально. Азыр болсо шуулдашып, саламатсызбы, мен кымдыз таштарман менеджер. Саламатсызбы деп эле уже шуулдашат баарычы. Анан эми карабайсыңарбы, бул курска келип алган опыты, тажрыйбасы жашоосунда да колдонулат да. Саламатсыздарбы деп эле уже жашоосуна келгенде дагы адамдар менен ушинтип шар сүйлөшүп, шар жүргөндү, сүйлөшкөндү, сатканды үйрөнөт. То есть өзүңөр үчүн окуйм, өзүм үчүн окуйм деген айымдар дагы сөзсүз түрдө ушул курска дагы келсеңиздер болот. Себеби өзүңөрдүн ооба, просто номер эле калтырып койсоңуздар болот, айымдар, келиңиздер. Только номер калтырсаңыздар, айымдар, биз ошол номерлерди өзүбүз сиздерден алып байланышабыз. Макулбу? Так, ороз айында сатуу менеджер курсу чыкпайт. То есть, мына 15 февралда башталдыбы, 15 мартка чейин болот. 15 март бул орозонун так орто айы. Демек, 15 мартта сатуу менеджер курсу жок. Түшүндүк, Майда болот эмки курс, жана командага уже алынбайт ал тарапта. Постоянно жумуш болот. Ооба, ороз айында, март айында силер башка курсту сатасыңар. Цифровой психология тармагында курстарды сатасыздар, жана повар айымдын повар айымдын салаттар боюнча курстарын дагы сатасыздар. Сонун королевский элитная кухня курстарын сатасыздар. Андан сырткары бизде сунуштар да түшүп атат, ороз айында Куран курстары жана башка деп именно сатуу менеджерлерди сурагандар өтө көп болуп атат. Не слышно дейт. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно меня, да? Так, угулуп атамбы? Там, где страхи, там всегда рост. Там, где страхи, там всегда рост. Караңыздарчы, бул потокто келип окуган айымдарга очень повезло. Өтө мощный практика болду. Биринчи күндөн тарта. Биз 2 күн мурун еще баштаганбыз. Ошондо дагы ушундай прям өзгөрүүлөр налицо да. Азыр көчө эле зумга киргенде кадимкидей баарынын зумда аты жөнү, сүрөттөрү, баардыгынын микрофондору өчүк. Микрофон күзүп туруп, уруксатпы деп сүйлөп калышыптыр. Я просто в шоке от этой дисциплины. Мощно. Команда мощно поработала. Благодарю, девочки. Вообще пушки. И кыздар өздөрү дагы дисциплинага чыгып калыптыр, да? Кайрыгүл эже не может присоединиться к эфиру дейт. Интернетиңиз слабый окшойт да что-то. Ооба, сонун мүмкүнчүлүктөр бар бизде. Мына курстар 1000 сомдон башташты эле, мына азыр уже 15, эми 25, 50 миңдик курстарга деңгээли көтөрүлүп атат. Элестетиңиздер, уже 50 миңдик курстарга көтөрүп калышты. 50 миңден 15% посчитали канча чыгат экен?
Элестетиңиздер, кандай сонун проекттер күтүп турат. Мына 25 экинчи тариф 50 миңдик тариф. Кыстарга презентация кыла элекмин. Буюрса презентация кылам. Сонун экен сабактар, мен окуп жатып прямой эфирде кеч кирип калдым дейт. Сонун акчаларга чыктык дейт. Ошо адам дагы курска келеби дейт. Курсту сатсак, ошо адам дагы курска келеби, түшүнбөдүм. Ошол адам да мен түз эфирге чыкканда уялам, кантип сүйлөйм, мен силерди командамдамын дейт. Коркуңузду жеңиз, Кобил 126. Мага запрос жөнөтүңүз дагы, түз эфирге чыгыңыз. Коркпоңуз, мен сиздин жаныңыздамын, мен сизди колдоймун. Давайте, победите страхи. Эгер азыр түз эфирге чыгып, мен менен сүйлөшсөңүз, эмки айда гарантированно сиз 2 эсе, 3 эсе кирешеңиз көбөйөт. Себеби дегенде, коркууну жеңгенден кийин аркасына ошондой нерселер келет. Колибри айым, Кобил айым 126 запрос таштаңыз, мага жана отправить запрос на эфир деңиз, жана эфирге кошулуңуз. Мен сизди күтөмүн. Эфир сакталабы дейт. Ооба, эфирди сактайм буюрса. Сактаганга аракет кылам. Бир нерсе болуп эле чыгып кетпесем. Так. Кайргүл эже, интернетиңиз слабый окшойт. Сизди кошо албай жатамын такыр. Бул жакта мени кошуңузчу, совет сурайт элем дейт. Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Мен менеджерлерим дароо силерге WhatsApp'тан байланышып, маалымат берип, бөлүп төлөө системасын, толук төлөгөндө эмне аласыздар, ошонун баардыгын айтып беришет. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Жакшы, кандайсыз? Сауктарыңыз Сонун. жакшы. Каяктан чыгып атасыз? Кайсы Күтпөгөн жакта жерде жашайсыз? чыкканга мен өзүм Көлдүктүн да азыр жетөөбүздөмүн. Анан сиздин курсуңузга буюрса катталдым. Менеджерим Бурула эже. Сиздин курска бир жумадан бери араң катталдым го. Тиги Бурула эже айткандай тиги М+ менен катталдым да через кредит. Анан сиз М+ прям бербей аткан менен туруп чыктыңыз деп аябай мотивация берген болду да. Анан мен башка вопрос берейин дедим эле. Например, Саламатсызбы Кундуз? Кандайсыз? Кайргүл эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Кандайсың? Барсызбы? Жакшы. Мен сизди тааныбай калып атпайбы, жолукчан? Мен курс боюнча маалымат берип кетейин дегем. Бул курска мен катышканыма 20 күндөн ашты жаңы эле. Курс жакшы, курска мага жаккан жери кыздар коркуп атышпайбы, иштеп кетемби деп иштеп кетесиң, иштебегенге аргаң жок, аркаңан кураторлор айдана, тиги один айлар иштебегениңе койбойт, постоянно контролдойт, жаккан жери таштап кетпейт эч ким. Кыздар ойлошот 15 миң төлөсөм эле калып каламбы депчи. Анан мисалы 15 миң төлөп катышкандан кийин ал 15 күндө эле чыгат, ал 15 миңчи, андан кийинки уже акча өзүңө кетип атпайбы? Коркпой эле катыша бериш керек экен. Мисалы биз катышканыбызга 20 күн боло элек да, биз 20 күндө уже 15 миңди чыгарасың. Андан кийинки акча уже өзүңө кетет. Мисалы могу азыр ойлонуп отурган кыздар ойлонбой эле катышкыла. 15 күндө 15 миңер чыгат, андан кийин уже болду. Андан кийин сертификат аласыңар, өзүңөргө постоянно билим аласыңар. Еще андан кийин акча өзүңөргө да, чынбы? Анан биякта курс аябай көп экен, сатканга уже жетишпейсиңер. Мен мисалы госжумушта иштейм да, сырткары сатып атам. А үйдө отурган мамашалар андан көп акча тапканга возможность бар экен. Мага жакты курс. Аябай дисциплинага түшөсүң. Өзүңдү мисалы цифровой психология боюнча да баягы күнү талдап бердиң, ошо өзүм менен иштешип атам. Бул жерде бир эле курс сатпай эле өзүң менен да иштешет экенсиң. Командада да күчтүү айымдар, күчтүү кыздар экен, ошонусу жакты. Кайргүл эже, каяктан чыгып атасыз? Эмне мугалим болуп иштейсиз? Каяктан чыгып атасыз? Канча жаштасыз? Жана сизде да мындай коркуулар болду беле? Кандай ойлодуңуз эле? Ушундай зуумдар көп болот деп ойлодуңуз беле? Жетишип атасызбы? Кантип сатып атасыз? Мен Ысык көлдөн чыгып атам, 40 жаштамын.
еще көз жумушта иштейм, андан сырткары жумушумду, өзүмдүн жумушумду убагы менен иштейм, муну сырткары иштеп атам. Анан жакты мага курс аябай. Убагы менен сени эч ким кыйнабайт, жумушуңду таштай иштебейсиң, өзүң бошогон кезде иштейсиң. Еще кошумча акча болот, зарплатыңды карап отурбайсың. Еще дисциплинага түшөсүң. Команда күчтүү, аябай жакшы кыздар, аягына чейин күндө аркаңан карап турат. Окуп атасыңбы, үй тапшырмаңды кылып атасыңбы, сатып атасыңбы, кыйналып атсаң жардам беришет. Мага жакты ошол жери. Андан кийин уже өзүң эле өзүңдүн жолуң менен кетесиң, үйрөнүп алгандан кийин. Бат эле үйрөнүп алат экенсиң. 5 күн Zoom менен окудук, уже биз 5 күндөн кийин эле сатып баштадык. Анан курстар аябай, сатуу курстар көп экен. Мен мисалы 9, бир 13 курс, 13 адамга саттым го, жакшы экен. Мага жакты. Бир айга жетпей, 13 адамга саттыңыз, вау. ооба, бир айга жетпей эле өзүңдүн окуганга чыгарган акчаңды чыгарып алат экенсиң. 15 күнгө ичинде эле буюрса. Сонун кайрылуу эже даже балдары менен ушул жандуу жолугушууга дагы, жандуу лекцияга келген, көлдөн бери келип, өзүбүз да жандуу таанышканбыз. Буюрса мына көлдөн буюрса келет дагы 17-синде выпускнойго. Жана өзү айткандай, уже бекер сүйлөбөй калдык, чисто сүйлөшүп эле акча таап дегендей арачылоодо. Мисалы чын эле жумушуңа иштейсиң, келип сатуу менен иштейсиң. Жанагы группада жалаң позитивный адамдар, жакшы сүйлөгөн адамдар. Чыгса мага жакты, жалаң жакшы жагына группага кошулганы жалаң жакшы нерселер боло баштады да мен үчүн. Ооба. Сонун рахмат сизге кайрылуу эже. Ооба, сизди Анан группадан мен ошо группада азыр угуп атышпай кыздар. Баары эле коркот да, мен да корком, 15 миң төлөп. Эми 15 миң үйдө отурган аял үчүн чоң эле акча, мен түшүнөм, бирок ошол 15 миңди баягы 15 миң төлөп туруп анан ошол 15 миңди чыгарыш үчүн жан талашып окуйсуң да. Мисалы бекер курстар толтура YouTube'да, Google'да, бирок аны карабай атпайбызбы? Качан өзүңөн акча чыкканда ошол 15 миңди чыгарыш үчүн жан талашып, ар бир сабактын убагында карап иштейбиз. Чыгарып алгандан уже андан ары опыт болуп, анда уже чоң акчага чыгат экенбиз да. Мага жакты. Ойлонгон кыздар ойлонбой эле катыша бергиле. Ооба, Менин биз барбыз да. Биз барбыз. Кайтарым байланышы, энергия менен, адамдар менен, опыт менен дегендей, чоң команда менен. Анан бул жерде куратор кыздар дагы мага жакты, аябай таштап салбайт сени, ар бир шагыңды карап, контролдоп, сенин иштеп кеткениңе чоң жардам берет экен. Ооба. Биз өзүбүз кызыктарбыз да силерди иштеткенге. Силер иштеп кеткен бизге дагы маанилүү дегендей. Ошон үчүн өтө керектүү нерсе. Бул командада да жалаң ийгиликтүү айымдар экен. Кундуздуга да рахмат, ишине ийгилик болсун. Ушунча айымдарга жардам берип, ушундай иштетип, дисциплинага түшүрүп, ишиңе ийгилик, рахмат. Ыраазыбыз. Рахмат сизге. Рахмат сизге эже. Так, рахмат эже, кайрылуу эже, сизди Бишкектен күтөбүз. Буюрса 17-синде выпускнойдон көрүшөбүз, Барам. Рахмат. Рахмат сизге. Запрос таштагандар өтө көп экен бул жакта. Караңыздар, ооба, кайрылуу эже туура айтты. Башында курстун акчасын актайм деп жанталашып иштеп атып, опыт алып алып, уже онлайндын даамын татып алгандан кийин дальше уже не остановить да. Ооба, бизде өсүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Роб болгонго, руководитель отдела продаж, сатуу бөлүмүнүн начальниктери дополнительный процент продаждарды алышат. Өсүүгө мүмкүнчүлүк, өзүңөрдү жакшы көрсөтсөңөр эле сонун өсүүлөрдү жасай аласыздар, болот. Андан сырткары бизде мисалы үчүн ушундай запростор көп келип аткандыктан 10дон 20-30 кызды дагы отдельно алып, дагы ошолор дагы отдельный запустарды жасаган кыздар болот. Себеби мага көп кайрылышат. Эмне курс дейт, мен чыга берейинби дейт. Сатуу менеджерлик курс, ооба, болот айымдар. Ооба, чыксаңыздар болот. Мен запросторду көрө албай атам почему-то. Так. Запростор мага көрүнбөй калды.
Коркуу любой жакта болот. Ооба, биринчи жолу мен 28 миңге курс алып атканда мен да коркком 5 жыл мурун. Андан кийин 100 миңдик курстар, 150 миңдик курстар, андан кийин мына 6 миң долларлык курс, 500 миңдик, дай бог ошентип миллиондук курстарга дагы сиздер дагы жетип алып калгыла. Себеби дегенде мен билем да, силер мына көрүп атасыздар, 15 миңге алган билимдин аркасынан канча нерсе келип атат, чөйрө келип атат, жаңы адамдар, жаңы чөйрө, силердин ичиңердеги жаңы сезимдер, жаңы билимдер, жаңы чөйрө. Билимдер, эң негизгиси билимдер. И мен дагы ушинтип 300 миңгө, 500 миңге курстарды алып атканда билем. Бул курстун аркасынан мен 500 миң эмес 5 миллион табам. Ошон үчүн бир мындай билимдин даамын татып алганда дайыма өзүбүз өсүп, окуп, издене беребиз да. Бул нормалдуу көрүнүш. Эң негизгиси бул очередной курс болбош үчүн сиз дагы ниетиңизди коюп, аракет кылып. Бул жакта мага суроо берип атышат, канча кыз иштеп кете алды дейт. Баары иштеп атат, болгону ичинде өзү үчүн окугандар дагы бар. Анан такыр сабак көрбөйм, же болбосо кылбайм, жазабайм деп эч нерсе кылбаган адам ал эч нерсе кылбаган бойдон эле кала берет. Экзаменден өтпөй калса ишке албайсыздарбы дейт. Биринчи күндөн тарта сатып атат азыр кыздар. Биринчи күн окууга келер замат толук төлөм аткаргандарга номерлер берилип, уже сатууларды башташкан. Аягында экзамен беришет. Экзамен, что практика плюс билимдерди, сабактарды көрдүбү, мен үчүн маанилүү сабактарды көрдүбү, экзаменге кандай суроолорго жооп берип атат. Анан ошол сертификаттарды берип атабыз. Ооба, аракет болуш керек. Гарантия барбы үйрөнүп сатып кетишибизге дейт. Өзүнө ишеними жок адам гана гарантия сурайт биринчиден. Экинчиден келип өзүңүз аракет кылып, сизге даже даяр номер берип атса дагы ошол номерлерге WhatsApp'тан жазып, сүйлөшүп, аракет кылып, 10 отказ алып, 1 сатуу жазап, 20 отказ алып, 2 сатуу, 3 сатуу жазап, аракеттенип, эч нерсеге тайманбай баса берсеңиз, сөзсүз түрдө результат болот сизде. Качан адам гарантия сурайт? Мынта бул адам сурап атат да, мен бул адамды өмүрү көргөн эмесмин. Мен келип сата аламбы, сүйлөшө аламбы, мага гарантия бере аласыңбы? Сабагымда, курсумда бүт баары үйрөтүлгөн. Кантип эмне деш керек? Плюс күнүнө зумдарды өтөт да, сатуу бөлүмүнүн башчылары күнүнө эртең менен зум, монтип сүйлөйсүң, момундай кыласың, бири-бириң менен практика кыл, давай сүйлөшкүлө, аудио практика, сен мындай кыл, сен монтип сүйлө. Кана зумдар эртең менен кечинде, дальше аудио практикалар. Анда сырткары менин сабактарым плюс ораторду чакырдым, психологду чакырдым, финансылык сабаттуулук чакырдым, дагы 2 экспертти чакырдым. Мындан сырткары дагы эмне бериш керек? Эмне гарантия кылыш керек? Ораторду чакырдым, мегиле үйрөнгүлө сүйлөнгөндү. Өзүм менен жума сайын зумдар болот. Бүт баары камтылган. Дальше некуда уже, выше крыши болот, честно говоря, да. Анан ошондо канча адамдарга берсең деле ошончо кычык-пычыкты өзүнө ишенбеген, же болбосо мындайча айтканда, мен айтып атам да, мен точно арыктаймынбы, мага гарантия бере аласызбы? Мен арыкташ үчүн ошол наставник айтып аткан нерселерди жасасам, точно арыктайм. Мен азыр тренер менен иштеп атып, үйүмө келип азыр тамактын баарын жеп алып, жатып алып, анан арыктап айтам деп айтсам туура эмес да, ал аракет менин өзүмөн дагы болот. Гарантия трудоустройство командам алып калып, жумуш менен камсыз кылам. Даяр номерлерди берип алгыла, иштегиле, звонить эткиле деп атам. Анан ошон мен үйүңөргө барып эми контролдой албайм да, бул эми сиздин каалооңуз да. Туурабы? Сиздин каалооңуз. Мен ар бирөөнүн үйүнө барып контролдой албайм. Бирок мен даже номерлерди дагы берип, ушул курсту саткыла. Мына 15 миңдик курсту саткыла, 2,5 миң силердики вообще. Мына 25 миң сомдук курсту саткыла, 3750, 4 миң сом силердики деп атам, элестеткиле. 50 миңге саткыла, канча чыгат экен процент, посчитайте. Там 6 миң силердики деп атам, 7 миң силердики деп атам. Мындан артык кандай мотивация, мындан артык дагы эмне условия түзүш керек да? Баардыгы берип атабыз. Күнүнө 4төн зум, сопровождение жакта илип беришпейт, билесиңерби? Себеби дегенде рекламага акчалар жок алар. Таргет кетиргенге акчалары жок алар. Биздики тынбай кетип атат, тынбай номерлер берилип атат.
Тем более менин личный брендим күчтүү, билесиңер. Мен онлайнда 5 жылдан бери иштеп жүрөм. Мен эксперттерим көп. Мен өзүмдүн блогуман сатпасам дагы мына менде сатуу менеджерлик сатылып атат биякта. А менин эксперттеримде 4-5 сатуу жүрүп атат азыр. Ошол жакка дагы менеджерлер керек. Мен мартта сатпасам деле менин эксперттеримдин сатуулары тынбай жүрө берет. Роб деген эмне дейт? Сатуу бөлүмүнүн башчысы. Силер көрсөңүздөр керек, Айдана машина албадыбы? Вот сатуу бөлүмүнүн башчылары чоң проценттерди алышат. Кундуз айым мен окугум келип атат, бирок жолдошум такыр мага угузба деп атат. Эмне кыларымды билбейм. Эмне үчүн сизди жолдошуңуз колдош керек? Эмне үчүн? Менин жолдошум мага бир да курсумду алып берген эмес, 1 сом берген эмес мага. Эмилдеттүү эмес мага 1 сом бергенге. Детский позициядасыз сиз. Мага жолдошум алып бериш керек, мага жолдошум кылып коюш керек, мага жолдошум условия түзүш керек. Жолдошуңуз жок десе ошол бойдон отуруп каласызбы? Сиз көрдүңүз беле мен Лалафодон кантип сатканымды? Балдарымдын өзүмдүн кийимдеримди саткам. Эски кийимдер, балдарымдын комбинезон, эски жанагындай ослик, ходунок, эски коляскаларынан бери саткам. Себеби менде жашоомду өзгөртөм деген күч каалоо чоң болчу. Анан жолдошум мага бербей койду, кылбай койду деп коюп эле отуруп калган. Бул өзүңүз кичинекей баланын позициясындасыз да. Вот как бы это жестоко не звучало, никто не обязан вас поддерживать. Мен эч ким колдогон эмес. Жолдошум да, апам да, бир туугандарым эч ким колдогон эмес. Бирөө 1 сом берген эмес. Android менен баштагам. Именно жакындарыңар тоскоолдук кылат. Колдомок замат, колдомоктур башында тоскоолдук жараткан. Именно жолдошубуз тоскоолдук жаратат. Сен 30га чыккан чоң катынсың, сен эмнеге кыласың, TikTok тартып, видео тартып, сен эмне кыласың, эми сен блогер болосуңбу, эмне эфирде чыгасыңбы? Ар кандай сөздөрдү уккам. Бирок менин максатым бар болчу, ооба деп койчумун да өзүм ишимди кыла берчүмүн. Кийин мен результат жаратып, өзү видеодо айткандай ноутбук, iPhone алгам, өзүнө биринчи тапкан акчама ага телефон алып бергем да. Чтобы кана результат деп күйөөңүз акча берсе дагы күндүгө сурайт, кана результат деп аягында тажайсың да. Это то же самое, что бүгүн боюңда болдубу деген. Же болбосо жанагы күйөөгө чыга албай аткан кызды бүгүн күйөөгө чыктыңбы дегендей эле да. Кана результат деген сөз сени ошончолук давать этет. Ошон үчүн мен өзүмдүн жоопкерчилигими алып, жашоомду өзгөрткүм келген и Лалафодон кийимдеримди сатып, өзүм аракет кылып туруп эле ошондо катталгам и ушул курстун акчасын актайын деп аракет кылгам. Түнү бою жазчумун. Баракчаңызды упаковка кылып берейинчи депчи. 2000 сом, 5000, 2000 сомго упаковка кылып, башында таргет кетирип 500 сом тапкан акчама бактылуу элем эле. Кичинекей нерсеге да бактылуу кылып ниет кыла алсаң, сөзсүз түрдө Кудайым бере берет экен, ооба. Ара чолоодо окуп калып атам силердин сообщенияларыңар. Сатуу менеджери аябай көбөйүп кетти го, баарыбыз жумуш таба алабызбы, кечиресиз дейт. Мен айтып атпаймынбы, мына менде азыр биякта сатуу менеджерлик курсу сатууда жүрсө, 20-30 кыз бизде азыр психологдун курсун сатып атышат. Андан сырткары бизде азыр башка жакта дагы сатуулар болуп атат, Заткан Жусуповдун сатуулары болуп атат. Андан кийин мына 25 февралдан кийин бизде трансформация курсуна сатуулар башталат. Андан сырткары повар айымдын курсу да, то есть карагыңызчы канча проекттер менде бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Анан өзү үчүн окугандар бар бизде. Мисалы үчүн мына 50 адам катталса, 70 адам катталса, 20сы өзү үчүн окуп аткандар бар. Өздөрүнүн курстарын менде болуп саткысы келгендер келип окуп атышат. Айтышпайт, думают, что я не знаю, да, на самом деле я все вижу. Өздөрүнүн курстарын, менин кухнямды, менин техникаларымды үйрөнүү максатында. Мен кантип продюсерлейм, мен эмне техникаларды колдоном, менин кухняма, менин ички сатууларымдын ички бөлүгүнө кирүү максатында, опыт алуу максатында. Я только рада. Это говорит о том, что я профессионал в этом деле, да. Мен эч эме эмесмин, пожалуйста, окугула, үйрөнгүлө.
Кызыккан айымдар окугусу келет, бирок кышта эч жерде иштебейм, күйөөлөрдөн акча сурайбыз да айла жоктон дейт. Мага аябай жакты эже, рахмат дейт. Роптуку окутасызбы дейт. Ооба, роптуку да ичинде бар. Мен декреттемин 1 жылдан бери, бирок окууга таптым. Я верю, что курс оправдает. Да, оправдает, конечно. Карызга акча сурап жазылайын деп жатам, акчасын чыгара аламбы дейт. Чыгарасыз иштесеңиз эле. Канча процентке иштейсиз дейт. 15%, минимум 15% дейт да. Мына сатуу менеджер курсун 15 миңге сатышса, 2250 сом ар бир сатуудан сатуу менеджердик. Күнүнө 2-3 курс сатса, элестеткиле 2250-нү көбөйткүлө 6, 7, 7,5 миң, 8 миң күнүнө. Күнүнө 3 адамга 2 адамга эле сатыңызчы мейли. Күнүнө 2 адамга сатсаңыз 5 миң сиздики. Просто сатканыңыз үчүн элестетиңиз. Күнүнө кааласаңыз 2 эмес 10го сатыңыз. Кааласаңыз канчага сатсаңыз, канча жакшы сатсаңыз ошончо сиздики. Анан кыздар 1 миң сомдук курсту сатты, андан кийин 17 миң, андан кийин 15 миң, мына эми 25, эми 50 миңдик, 25-50 миңдик. Азыр мына жаңы катталгандар буюрса 3 миң сомдук курс сатсасыңар. 3 миң сомдук, азыр мына 3 миң сомдук, 25 миңдик, 50 миңдик курс сатасыңар. Bir айдын ичинде, 6 миңдик, 3 миңдик, 6 миңдик, 25 миңдик, 50 миңдик 4 курс сатат экенсиңер. Себеби дегенде, ооба, бизде ошондой проекттер. Мен дагы карызга акча алып окуганмын, жолдошум колдобой койгон дейт. Таарынбагыла. Милдеттүү эмес, эркектер ушундай. Ооба, 15 миң сом 3 курс, СММ, сатуу жана психология. Өзүбүз үчүн Кунзеже дайыма ушинтип жаркырап жүрө бериң дейт. Рахмат, Жазгүл. Курс канча сом стандарт дейт. 15 миң сом, бизде бир эле тариф, 15 миң сом, ичинде СММ, сатуу менеджерлик жана психология бар. Сертификат берилет жана 100% гарантия менен командада каласыздар. Иштей албай калбайсыңбы, ошону айтыңызчы дейт. Иштей албай калбайсыз, иштейсиз. Качып, жоголуп, сатпайм деп эле койбосоңуз, албетте мен кураторлорум, мен роп менеджерлер баарыңыздардын аркаңыздардан түшүп, саткыла деп биз албетте түшүп контролдойбуз жана өзүңүз көргөндөй эле өзүңүзгө окшогон мына Баткенде, Лейлекте, Нарында, Таласта жашап, айылда да жашап, кайнене кайнатасы менен жашагандар деле иштеп атат. Анан билбейм, насколько жертва болуш керек да, ушунчалык, чтобы не продавать. Жок дегенде өзүңүздүн курсуңуздун акчасын актоо максатында да аракет кылсаңыз болот да. Зато канча билимдер калат мээңизде, чөйрө калат, командада каласыз. Канча билимдерди алып атасыз. 5 спикер келет. 50 миңди кантип сатабыз дейт. Үйрөтөбүз сатканды. 50 миңди кантип сатабыз дейт. Жаңы катталган айым коркуп атат, 50 миңди кантип сатам деп, скидка болобу дейт. Вот скидка менен 15 миң сом. Кундуз бир күндө эң көп канча курс саткан рекорд дейт. Итоги у нас подводим, буюрса мына 17-синде бизде корпоратив болот, ошондо бардыгын айтып берем. Мен да карызга алдым. Мен тааныштардан сурадым дейт. Курсту офлайн окусак болобу дейт. Курс полный онлайн. Биз онлайн сатышабыз, баарыбыз онлайн иштейбиз. Офлайн кантип окуйсуз? Онлайн жакшы да, онлайн полный. Кааласаңыз өзүңүз жакшы көргөн майкаңызды кийип алып, в любимых трусах можете сидеть и учиться, можно сказать так. Онлайн билим алган өтө ыңгайлуу десек болот да. Супер, ура, мен да окуйм буюрса 15-inde дейт. Ооба, келиңиз, себеби дегенде 14-ндө сатуулар уже жабылат. Кантип сатабыз, элдерге чалыппы или таргет дейт. Таргет кетет, база номеров, үйрөнөсүңөр, курста бүт баардыгын үйрөтөбүз. Канча 150 миңге бир менеджер сатты, насаатчылык дейт. Ооба, 150 миңге качан башталат, канча күн дейт. 15 февраль бизде сатуу менеджерлик курсу башталат. 1 ай окуйсуздар, 2 жума интенсивдүү түрдө окуйсуздар. Күнүнө 4төн зум практикалар болот. Дароо сатып баштайсыздар, ооба, үйрөтөбүз. Полный кантип жабып, кантип сүйлөшөсүң, эмне кыласың, кандай каршылыктар, отказ алганды үйрөнөсүңөр, эң биринчиден башталган нерсе. Андан кийин ошол проект жөнүндө товарды билмейин сата албайсыңар. Демек, товар жөнүндө дагы маалыматтарды алып туруп, анан жакшы сатууларды буюрса жасап баштайсыздар. Ооба, такша аласыңар, отказ аласыңар, ар кандай айымдарды жолуктурасыңар. Отказ — это рост, это внутренний стержень.
Ар кандай өзүңөргө окшогон айымдар менен сүйлөшөсүңөр. Канча айым менен сүйлөшкөн сайын ошончолук да такшаласыңар. Это тоже психология. И бир гана мисалы үчүн сатуу курсун эмес, психологиянын ар түрдүү курстарын, повар айымдын курсу дагы келе жатат. То есть улам жакшы жаңы нишада саткан сайын ошончолук такшалып атасыңар, элестетиңиздер. Анан албетте жеке бренди күчтүү командада иштеген маанилүү. Себеби дегенде жеке бренди бар адамдар менен иштешкенде сатуулар 2 эсе көп болот, ал айымдарда болот, сата аласыз дейт. 50 000 курс сатса 10% берилеби дейт, 15%. Дина, биз сизди күтөбүз, сиз көптөн бери эле ойлонуп атасыз, сүйрүдү кантип жеңебиз дейт. Эч ойлонбой, ниетиңерди коюп алып келгиле, ушул жакта камырдай жуурулуп, алпырышып, опыт, практика жүзүндө баардыгын үйрөнөсүздөр 1 айдын ичинде. Дароо иштейсиздер, сатасыздар. Ооба, ошончо номерлерди силерге да тапшырып, сүрдү кантип жеңем, кантип сүйлөйм, сүйлөп атасыңарбы? Анан кантип сүйлөйм деп суроо берип атасыз. Кантип сүйлөйм, кантип баардыгы практика жүзүндө үйрөнөсүздөр, эч коркпоңуздар. Мен бармын, командам бар, полный. Психологду чакырдым. Баарын чакырдым. Бул жактан ойлонбой эле келе берсеңиздер болот. 3 айга бөлүп төлөө каралган бизде. Cash to you, M+ бар. Андан сырткары дагы мына 15-не чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. 15-не чейин дагы толук төлөм аткарганын бардыгына уже дароо номерлери дагы берилип, курстарга доступ ачылып, иштеп баштайсыздар. Ооба, номерлерди калтырсаңыздар болот. Айымдар, менеджерлер байланышат, сатуу болбой калса жардам болобу дейт. Практика, ооба, жардамдашат силерге роптор. Сатуу бөлүмүнүн башчылары жардамдашат. 15 февраль 1 ай дейт. Ооба. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бардыгын үйрөтөбүз, техникаларды үйрөтөбүз. Анан эң негизгиси бул, мисалы үчүн азыркы окуп аткан сатуу менеджерлери мына канча тажрыйба, опыт алып алды. Эртең бүрсү күнү бирөө мисалы үчүн кетем десе, мен ал алдык опыт, мээңдеги опытыңды алып кел деп тартып алып кала албайм да. Бул өмүр бою өзүнө алып кетет. Өмүр бою жашоосуна колдонот. Ооба, 15 000 3 курс. Ичинде сатуу менеджерлик курсу 15 000, ичи үстүнө белекке SMM плюс психология курсу дагы белекке берилет. Окуп, атып эле иштеп баштайбызбы дейт. Ооба, 1-күндөн баштап иштеп баштайсыз. Мен иштейм, мага бергилечи номер деңиз. Иштейм келип атат, я хочу работать деңиз. Эксперттер менен бир жолу ушуну каалап иштейт этип жүрдүм эле, буюрса 17-си барам ура дейт. Келиңиз, көлдөн келет экенсе, сонун менин M+ иштебей жатат, кандай кылсам болот? Тааныш аркылуу, таанышыңыз, курбуңуз аркылуу алсаңыз болот. Без проблем. Себеби ал аркылуу алганда оплатаны сиз өзүңүз кылып койсоңуз болот. 1 айдын ичине жетпей акчаны чыгарып койсоңуз, сразу эле жаап туруп оплата кылып коесуз. Практика учурунда үйрөнөсүз. Ооба. Окуп жатып эле иштейсиздер, айымдар, кураторлор болобу жаңы катышкандарга? Албетте, силерди кураторсуз калтырмак белем. Айланайын алтындарым. Роптор бар, кураторлор бар. Силер менен зумдар бар, ушундай жолугушуулар бар. Силер дагы буюрса 1-2 күн кичине дисциплинага түшөсүңөр. 3-күнү уже шуулдап каласыздар. 5-күнү уже саламатсыздарбы деп шуулдап каласыздар. Мен Таластан барам кичинекей лялькам менен, вау, дейт Зарема. Вы меня удивляете. Классно. Күтөбүз сизди, Зарема. M+ менен Cash менен чайга мисалы дейт. Орунгүл 344. Эмне түшүнбөдүм. Мисалы бир нерсе дейт. Сөзсүз түрдө кураторлор болот, сатуу бөлүмүнүн башчылары болот, начальниктер бар. Эч переживать этпегиле. Ооба, биз өзүбүзгө окутканга кызыктар болгондуктан, силерди жакшы сатуулар жасаш керек экени кызыктар болгондуктан биз жакшы окутуп атпайбызбы, көрүңүздөрбү, тап кадимкидей. Ушундай маалда окуп калышыңыздар керек. Ооба. Ооба, номерлерди калтырсаңыздар болот. Мен менеджерлерим өздөрү видео звонок менен чалып, кантип эмне кылса болот, консультация беришет сиздерге. Жана ушул эфирге катышкандардын бардыгына сонун сатуу боюнча сабак бар бизде. Ошону белекке берип койсоңуздар болот, менеджерлер, урматтуу менеджерлер. Бизде өтө көп сонун сабактар бар. Ошол жакта дагы берип койсоңуздар болот. Жана албетте консультация, жашынакай сонун консультация өтүп бериңиздер.
как раз SMM личный бренд Инстаграмда упаковка кылам дегендерге дагы SMM курсу берилип атат. Демек Инстаграм аккаунтундагы бир сыра разбор кылып берсеңиздер болот. Кунзеже жумуш онлайн болобу, эфирге кеч кирип калдым. Ооба, записти да көрсөңүз болот. Башынан баштап өтө сонун сүйлөшүү болду. Бизде өтө сонун маалыматтар берилди. Бүт онлайн иштейбиз айымдар, үйүбүздө билбейм, кааласаңыздар любимых трусах, хотите, я не знаю, хоть ваннада жатып алып, любой жактан иштей бересиздер. Хоть балдарыңар менен бир жака айылга кетип баратыппы, же Россиядан да иштегендер бар бизде. Вообще не важно, магачы 5 балаң барбы, 10 балаң барбы, тигине Баткендеби, Лейлектеби, же Акталадабы, же Таластабы, Көлдөбү, вообще не важно, мага не имеет значения, главное өзүңүз кандай иштейсиз. Өзүңүз кандай ошол каршылыктарды жеңип, жакшы дисциплинага чыга аласыз. Сатуу менеджер акыркы поток же командага алып атам. Командама алып аткан акыркы поток. Майда болчу потокто уже командага албайм, бирок жөн эле сатуу менеджерлерин уже чыгарып калабыз, ооба. Башка менеджерлердин курсу, эксперттердин ооба толтура мен ошолорду көрсөтпөйт экенмин. Силер суроо берип атасыздар, ошолорду көрсөтүшүм керек экен. Сонун мен да катыштым, жакшы ниет менен иштей алармын деген ой. Иштейсиз, сөзсүз түрдө иштейсиз. Кээ бирде биздин жашоодо кризистер атайын пайда болот экен. Мисалы үчүн мен муктаждык болгондуктан иштеп баштагам жанталашыпчы. Анан кээ бирөө мисалы үчүн банкрот болуп же карыз болуп калганда ошо карыздан кутулайын деп иштеп башташат да. То есть жөн эле биздин жашоого ошол карыз, ошол кризис келип калбайт да. Бизди ошол туңгуюктан суруп чыгыш үчүн. Себеби дегенде адам комфортко батып алып, үйдө жатып алып, кыймылдабайт да. Анан ошол кризиске батып баштаганда анан аракеттенип баштайт да. Бул дагы жөн эмес. Наоборот, ошол нерсени аябай жакшы колдонушуңар керек да. Любой минус жактан плюстарды көргүлө. Группада канча киши окуйт дейт. Группада 30 киши. Толук төлөгөнүм, иштейм, аракет кылам, түшүнбөгөнүмдү дайым сурап турсам, дайыма жооп беришет да. Албетте, мен өзүм карайм группаны. Бир да суроо жоопсуз калбайт. Эч переживать этпеңиз. Менин командам өтө күчтүү, өтө камкор, сонун айымдар. Бир да суроо бизде жоопсуз калбайт. Туурабы айымдар? Туура айтып атамбы? Бир да суроо бизде жоопсуз калбайт. Бүт сурап турасыз. Эч ким грубить этип, эч ким эч нерсе кылбайт. Грубить этип бирөө бир нерсе кылса, мага жазыңыз. Мага жеке кайрылыңыз, хорошо? Эч ким сизди кагып, силкип, грубить этип, эч ким андай кылбайт бизде командада. Ошондой болуп эле көрсүн. Анда уже биз башкача сүйлөшөбүз. Рахмат барыңыздарга, номерлерди калтырыңыздар. Номерлерди калтырсаңыздар болот. Ооба, номер калтырыңыздар, сиздер менен байланышат. Командам мени уже пора спать деп атат окшойт. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Номерлерди калтырыңыздар. Европадан онлайн иштесе болобу? Болот. Гүлсара Канапаева дейт. Болот. Эмнеге болбойт? Болот. Россиядан иштеп атышат. Россиядан, региондордон, айылдардан иштеп атышат. Демек, что это значит? Это говорит о том, что можно, да, можно. Ооба, рахмат. Ооба, сонун баары сонун жооп беришет дейт. Ооба, баары сонун жооп беришет. Эч ким эч нерсе эметпейт. Сонун команда меники, эң сылык, сонун кыздар. Барыңыздарды күтөм. Бурса жетишиңиздер, себеби 17-синде бизде корпоратив, 17-сине да катышып калыңыздар, келиңиздер. Всех люблю. Всем пока. Пейпил.